Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучуларым. Кайрадан эфирде жолукканыма абдан кубанычтамын. Бүгүн биз Наристе 480 саат программасы боюнча сабактачуу сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе балдар, экрандагы табышмакка көңүл бургула. Мен силерге азыр табышмак айтайын, силер табышмактын жандырмагын тапкыла. Оттой күйөт, кол күйгүзбөйт, жаныңда жүрөт, жардамы тиет. Кайталайм, дагы бир жолу. Оттой күйөт, кол күйгүзбөйт, жаныңда жүрөт, жардамы тиет. Бул эмне? Азаматсыңар. Табышмактын жандырмагын туура таптыңар. Бул фонарик. Фонарик деген сөзгө Ф тамгасы катышты. Демек биздин бүгүнкү өтө турган тамгабыз Ф тыбышы жана Ф тамгасы менен таанышабыз. Сабагыбыздын максаты Ф тамгасы жана Ф тыбышы жөнүндө кеңири маалымат алабыз. Сүрөт аркылуу активдүү иштейбиз. Берилген тапшырмаларга байкоо жүргүзүү менен тапкычтыкка үйрөнөбүз. Ф тыбышы каткалаң үнсүз. Келгиле балдар, Ф тамгасын кайталап айталычы чогуу. Ф, Ф, Ф. Азаматсыңар. Ф тамгасынын басма түрү. Ф тамгасынын жазма түрү. Кана эмесе балдар, азыр биз чогуу Ф тамгасынын жазуу элементине көңүл бурабыз. Келгиле балдар, сөздөрдү муунга бөлүп окуйлу. Фонтан. Фонтан деген сөз 2 муундан турат. Фартук. Фартук деген сөз 2 муундан турат. Вафли. Вафли деген сөз 2 муундан турат. Балдар, Ф тамгасы сөздүн башында, сөздүн ортосунда, сөздүн аягында кездешет. Азыр биз
Ф тамгасы сөздүн башында, сөздүн ортосунда, сөздүн аягында кездешкен сөздөрдү чогуу муунга бөлүп окуйлу. Фонтан. Фонтан деген сөз 2 муундан турат. Ф тамгасы сөздүн башына келди. Кофе. Кофе деген сөз 2 муундан турат. Ф тамгасы сөздүн ортосунда кездешти. Шарф. Шарф деген сөз 1 муундан турат. Ф тамгасы сөздүн аягында кездешти. Экрандагы муундарды чогуу окуйлу. Фа, фу, фү, фо, фе, фө, фы, фи. Да бир жолу кайталап окуп коелучу чогуу. Фа, фу, фү, фо, фе, фө, фы, фи. Азаматсыңар. Ырга көңүл бургулачы. Фартук жана фонарга, Ф жазылат баштамга, фломастер эң керек, кооздоп сүрөт тартканга. Буларды жаттап алсаңар да болот. Дагы бир жолу кайталайлы. Фартук жана фонарга, Ф жазылат баштамга, фломастер эң керек, кооздоп сүрөт тартканга. Сөздөрдү мундап окуйлу. Форма, фартук, фонтан, ферма, Фарида, Фархат, Фатима, футбол. Азаматсыңар балдар. Калтырып кеткен тамганы азыр биз сүрөт аркылуу табабыз. Келгиле балдар, чогуу иштейли. Саат, жөө, күчүк, мышык. Азыр балдар футбол текисин чогуу бирге окуйбуз. Футбол. Балдар футбол талаасына барышты. Алар эки топко бөлүнүштү. Фархат биринчи топто ойноду. Ал дарбазага топту теп киргизди. Балдар, футбол талаасына кимдер барышты? Туура. Балдар футбол талаасына барышты. Алар канча топко бөлүнүштү? Туура. Алар 2 топко бөлүнүштү. Биринчи топто ким ойноду? Фархат биринчи топто ойноду. Ал эмне кылды? Ал дарбазага топту тээп киргизди. Демек балдар, Фархат мыкты оюнчу экен. Китебиңердин 95-бетинде берилген тапшырмаларды көрүп турабыз, Сүрөттөрдү түстүү боектор менен боёйсуңар. Сүрөттөр боюнча ата-энеңер менен аңгемелешип, жазууга берилген ишти сулуу, таза кылып, жазып аткарасыңар. Бүгүнкү сабак жакты деп ойлойм. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калгыла. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.